Урматтуу мекендештер, биз консул менен маек рубрикабызды улантып жатабыз. Бүгүн кайрадан Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигинин алкагындагы консулдук бөлүм жетекчиси Асаналиев Бакыт Эрикич менен бир сыра маек болот. Консулга тиешелүү суроолор болсо, ушул видеонун комментарийнын астына жаза бериңиздер. Бакыт Эрикич, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Өткөндө мекендештер менен маектешип абдан жакшы жооп алып алышты суроолорго. Бүгүнкү суроолор болсо көп мекендештерден келип аткан, бул реестр боюнча. Негизи башында жанагы реестр контролдук лицте баш аягы 72 миң жаран болчу, бүгүнкү күндө 85 миңге чыгып кетиптир. Эмнеге азайып эле, ал себеп көбөйүп атат? Бул маселени биз кечээ күнү 13 мартта видеоконференция байланыш аркылуу Россиянын ички иштер министрлигинин миграция бөлүмү боюнча башкармалыгы менен сүйлөшкөн жолугушууда сүйлөшүлдү, талкууланды. Мунун себеби бул реестрге буга чейин киргизилбеген жашы жете элек жарандар кирди. То есть биздин эмгектенип жүргөн жарандардын балдары жашы жете элек. Ал реестрге кирген балдарды ошол Сахарова алып барып, жанагы манжа издерин тапшыртып, 6 жаштан баштап сүрөткө түшүрүп, жана медициналык кароодон өткөрүп, ошол реестрден чыгаруу зарыл. Анткени жаш балдарга дагы бардык мыйзамдар каралган, ошол миграциялык каттоого да катталыш керек, жаңы төрөлгөн бала болсо дагы 6 жаштан баштап, жана мен буга чейин айткан медициналык кароону, манжа изин тапшыруу жана сүрөткө түшүү процедураларын милдеттүү түрдө өткөрүш керек балдарды. 13 жаштан баштап толук менен медициналык кароодон өтөт, чоң кишти тапшырган медициналык анализдерди тапшырып, ошол негизинде жанагы реестрден жаш балдар чыгарылыш керек. Эгер ал жаш балдар ал реестрден чыкпаса, эртеңки күндө окуусунда дагы көйгөй жаралат, мектепке киргенде ата-энесинин дагы өзүнүн дагы бул жерде мыйзамдуу жүргөндүгү албетте текшерилет. Ошол себептен жарандарга кайрылып кетет элем, ошол балдардын бул жердеги укуктук абалын жөнгө салып, жанагы реестрден текшерип, эгер реестрге түшүп калган болсо балдары, онун чыгарыштын ошо бир эле процедурасы бул Сахаровадан өткөрүш керек. Сахаровадан процедураларды өткөрүп, ата-энесине штраф салынат. Бул жанагы учурунда балдардын регистрациясын жасабай, же Сахарова алып барбагандыгы үчүн административдик штрафты төлөп, ошол Сахарованы өтүп балдарды чыгарып алыш керек. Ошо эң негизги себеби бул 67 миңден 85 миңге бүгүнкү күндө чыгып аткан бул балдар кошулду. Демек, тактап айтчу нерсе, негизи чет элдик жаран Россия Федерациясынан келип атканда, алардын ичинде Кыргызстандын жараны, балдардын да сөзсүз түрдө өздөрү менен чогуу миграциялык каттоого тургузуш керек. Өздөрү менен чогуу жанагы метасвидетельствование, дактилоскопия, биометриканы да өткөрүш керек. Албетте, 6 жаштан баштап. Эгерде балдарын өткөрбөсө, анда айып пулду ата-энесине салат. Ата-энесине салат. Ошону да мекендештерге айтып кетиш керек. Анда анан кийин ошол балдардын бияка быйыл Россия Федерациясында мектепке тапшыруу үчүн сөзсүз түрдө орус тили абзел болуп калды деп коет. Ошо орус тили боюнча бир сыйра маалымат барбы? Кайсыл жерден орус тилинен курс өтөбү, же өздөрү үйрөтүш керекпи? Же мектепте предварительный окуу жайы барбы? Орус тилин билүү боюнча. Бул мыйзам туура бул апрель айынан күчүнө кириш керек. Мыйзамга ылайык ошол балдар мектептерге кирип атканда милдеттүү түрдө ошол жана орус тили боюнча тестирлөөдөн өтүш керек. Бирок бүгүнкү күндө бул мыйзам дагы эле жанагы кошумча приказдар, башка нерселер иштелип чыгып, толугу менен бүгүнкү күндө маалымат жок. Кандай тест тапшырылат, өзүңөр билесиңер, жакынкы арада эле Госдумада аябай кызуу талкуу болгон. Бул боюнча кайсы балл менен текшериш керек, жанагы 50% же 30% жетиштүү болобу чет мамлекеттик жарандарга бул тил боюнча деп. Ал кайра мыйзамга өзгөртүүлөр кирүү боюнча дагы демилгелер көтөрүлүп, ал бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. Расмий маалымат бизге келип түшкөндөн кийин кандай шарттар менен тапшырылыш керек, кайсыл жерге барып курстарды өтүш керек, биз албетте бул маалыматты таратабыз расмий түрдө. Түшүнүктүү. Рахмат Бакыт Эрикич, Кудай буйрса да көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 миң рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди
утуучу катары белекке берип атат, балким ошол батирдин эси сиз болуп каласыңар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу Мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондон же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолот.